Dostордун бирөөсү айтат, 5-7-де жүрөт элем, Camry 55 теуп калдым дейт. Досторум салам бериши, башкасы учурашчу салам бергенде алиги өзгөрүп калды дейт чындыгында. Ушул текебирлер бар, кээ бирлер машинага карап, телефон, айфонго карап, башкага карап мамиле кылгандар, бул таптакыр туура эмес. Кибир болбош керек, текебир болбош керек. Ашказанын бок, заң болуп турса, ар бир жегинен, кулагыңдан баштап, көзүңдөн бардык жегине заң, мусор чыкса, мусорияштын айырмабыз жок. Моргто иштегендерден сурасаңыз, илимдүү адамдар менен сүйлөшсөңүз, кимдигиңизди билип аласыз, ордуңузду билип аласыз, тепкичиңизди билип аласыз. Кибирди жоготуу маселесинде кандай десеңиз, сүннөт, бирөөнүн мусулман эгер нас чекпесе, сигарет чекпесе, бирөөнүн калган тамагын жеп коюу кибирди кетирет. Эгер мен жебеймин десеңиз, бул кибир, текебирлик болуп эсептелет. Туалет жууп коюу. Менмин деген шейхтер, менмин деген алымдар ошондой туалет жууган. Сиз кимсиз алардын алдында? Мен киммин алардын алдында? Ошондой экен, кибирди жоготуш керек, кибирдин кереги жок. Менмин деп, тоого да ачып кете албайсың. Жерге да кирип кете албайсың. Ордуңду бил, весиңди бил, ростуңду бил, иманыңды бил, даражаңды бил, деңгээлиңди бил. Ооба, кээ бирлер бар, ушул достордун алдында атайлап айфондун камераларын, үчөө камерасын көрсөтүп мамиле кылгандар, унасын атайын узактан сигнал берип мактангандар. Кажети жок, кереги жок бул маселелердин. Мактануу сени сындырат. Элди көзүчө бирөө сени мактап атат, демек сени сындырып атат. Ойлобо сен өнүгүп кеттим деп.